жаңа лабораторияга алып келип, ошол жерден жанагы биздин бежирме врачтар текшерип. Мына баары эле басылып атпайбы? Сиз мону көрүп атабыз. Бас 500 керек деп атасыз да? Базарга келип мынаны алып түртүк кичкен убакыт менен койгон. Бизде бар. Текшерилген көйдүгү документтер бар. Эми ушуну алып түртүк кичкен, карасо жөнүшмөй атат. Şu tartırız peki. Бишкек шаарындагы атактуу Ош базары. Түнкү саат 3. Бирок бул эт саткан бөлүгүндө иш кызуу жүрүүдө. Борборго жакын жайгашкан аймактардан мал эти тынбай ташылып келет. Андан соң жеке лабораториядан текшерүүдөн өтүп сатка чыгат. Бул жердин башкы ветеринары Абдимажит Маматов. Бишкектеги көпчүлүк тамактануучу жайлар этти дал ушул жерден сатып алат. Балдар администрациядамыз. Кайсы? 105 бөлүм. Молар көрүпчү экен, санитарный нормалдап атпайбы? Майка илинип кеш керек экен, подонго кой, тигилердин баары ушундай экен да, бул. Моларчу экен бул. Текшерүүдөн өтө бербейт. Себеби бу жерден текшерип мал таза көрүнүп турбайбы? Тастагандан кийин биздин жана Сиздер ошондо жөнөп келип туруп печать басып коебуздарбы? Биздин журналисттик топ бул базарга баш багып, толук санитардык талаптарга ылайык эттер ташылып келип, текшерүүдөн өтүп, сатка чыгып жатабы деген суроолорго жооп издедик. Бирок бир катар эреже бузууларга, алешендиктерге күбө болдук. Деги эле азык-түлүк чынжырчасындагы коопсуздук абдан маанилүү. Анткени жамырай журттун ден соолугу эмеспи? Биз базардын босогосун аттаганда эле талапка ылайык эмес, бири-биринин үстүнө жүктөлүп ташылып келинген бодо малдын этине күбө болдук. Өзүңүздөргө маалым болгондой, эрежелер боюнча кандай мал эти болбосун, ал ветеринардык, санитардык ченемдерге ылайык базарга алынып келиши кажет. Базардын ветеринары биринчи унааны эреже бузуу менен этти ташып келгенин суукка байланыштырды. Анын айтымында баардык талаптарга жооп берген унаасынын майы тоңуп калгандыгына байланыштуу өзүңүздөр көрүп турган автоунаа менен ташып келген. Мен Ибраимов Руслан, Ибраимов Руслан, ветеринарный врач, ведущий. Ош базарына. Байке, мисалы эки эмеде, грузовойдо баары илинип, өзүнүн эмеси менен келиптир да, норма менен келет экен. А могу кандай? Деле туура айтып атасыз, бул крючок суук болгондо байланыштуу бул чоң машинасы бузулуп калыптыр. Атак бул мал союучу жайдан текшерилген, мына көрдүңүзбү? Алдын ала печати менен келип атат. Бүт эт текшерилген, берден дагы текшерилет. Бул водитель айтып берди мага, бул чоң машинасы бар эле бузулуп калды мына суукта. Соляркасы тоңуп калыптыр. Булар жүктөп келип аткан мына. Эмилетили беле. Соляркасы тоңуп калыптыр, көрдүңүзбү жүктөп. Атак мындай булар бүт эмеси менен. Бул деле баа деме. Тазабы булар? Баштары отдельный машина. Бирок байке, мындай келбеш керек да, чынбы? Мындай келбеш керек. Мындай келбеш керек, бирок бул эт айтып атпайбы, алдын ала убойдун пункттан да текшерилген, печать турат. Алдын ала текшерилген, предварительный печать менен. Бул жерден да текшерилет. Сиз айтып аткан ичети өзүнчө отдельный машина менен келет. Бул маркированный, сиз айтып аткан неме. Бирок кандай болбош керек, Мындай эми убактылуу көрүп атпайсыңар, 20 градус болду. Солярка тоңуп калыптыр. Айтып, эртең менен келгенде эле айткан. Бирок биз жарым сааттын ичинде эле мындай ветеринардык, санитардык нормаларды бузуу менен эттерди ташып келген 4 унааны көрө алдык. Açsanız ya. Etki açsam görüyorum.
жүріп албай иши. Bular kısıyla bak. Koy şunday geliyor. İlinbeyle. Батка илингенге чын айтыш керек. Айтып атабыз. Жоқ баке, уже 3-чү машинада силер эч кандай норма сактап алып келип атасыздар. Ойлор. Бизде туура айтып атасыздар. 3-чү жол да баке. Бир эмес, 2 жол. Бирөөсү ладна машина тоң калып тур да. Каяктан келди бул мал? Нарындан келди. Нарындан бери ушундай эле жүктөлүп келип атыптыр. Чок илгенге кой майда да. Возможностьтор айтып, действительно айтканбыз, жасайбыз деген аракет. Жасайлап алып келип атат да. Алып келип атышат. Мынакей эч кандай эмес жок. Нормалар сакталбай эле алып келинет экен малдар ушундай. Бун баары эле төөлөнүп чыгып, алып чыгып сатка келет экен. Биякта ушундай экен, Ачык эле, андай. Жок, эми байке нарына эмес, мындай болуш керек го дейм бай. Эреже баарына бирдейчи. Кандай дейсиз ошол? Жайдын күнү холодильник менен келет. Ооба, азыр эми көрүп атпайсыздар. Суук болуп атат. Ооба туура. Айтып атабыз, жайдын күнү бирок холодильник, атайын холодильник оборудованный машиналары бар, ошо менен ташып. Ооба, подозрительный этти. Кайсы? Подозрительный бул текшерилген, бул кече экен. Печаттар турбайбы? Холодильниктен чыккан кече экен. Жайында холодильник менен ташып бар. Жайында холодильник менен ташып, оборудованный машиналар бар. Кудай кааласа көрөсүңөр. Бүт машиналар айтылган, жайдын күнү эт бузулуп кетти нарындан келиши. Атайын холодильник менен келишет. Оборудованный, могу холодильниги бар жайдын күнү, үстүндө. Ошондой айтылган. Ал эми эт саткан базардагы тазалык маселеси ким болбосун ойлондурбай койбойт. Негизден союлган мал эти 2 текшерүүдөн өтөт экен. Биринчиси мал союлуучу атайын жайдан текшерилип, ветеринардык мөөрү коюлат. Андан соң экинчи текшерүү базарга сатка келгенде өзүңөр көрүп турган Ош базарындагы жеке лабораториянын көзөмөлүнөн өтөт. Ошо процедурасын көрсөтүп койсоңуз Ошо процедурасы азыр кирет. Көрүп атпайсызбы? Ошо алып кирет. Киргенде текшерилгенден кийин бизде дежурный врач басат. Баары толук болсо өпкө жүрөгү болгондон кийин айтып атпайсыз, лабораторияга баары эле подряд текшерилди. Подозрительный эткана жанагындай. Ал подозрительный этти кантип билесиздер? Бизде мындай айтканда карап туруп карап туруп өңү башка болот да баягы. Өңү баягы. Этмиз. Бул печатты келип эле коюп кетип атасыңар да мынча эле. Жок, келип силге ошондой көрүнөт да. Биздики текшерип 4 жерине басылат. Колуна, санына ошондой. Ошо бизге ошо бир процедурасын эле көрсөтүп койсоңуз, кандай текшерип, кантип коесуздар. Ошол көрүп алып, жаңы кеттер бар. Иә. Жаңы келип аткан эттер бар да. Жаңы келип атат. Мисалы жанагын неметели, могу. Бул түшүп атпай, илгенден кийин аз биз жүрүңүз көрөлү. Этти бай, так сиз деле менен кошо көрүңүз. Этти карайсыз да. Урулган баягы. Сиздер өзүң баласыздар. Урулган. Басып коюп тургу булар. Жаңы эле түшөт койбу? Жок, бул басып. Могу сиздики да мына. Жок, бул кече кетти. Булар кечекилер. Холодильниктен чыгып атат булар. Холодильниктен чыгып. Холодильниктен да чыгат. Могулар кечекилер, мына холодильниктен чыгып атат. Могу кечекиби? Холодильниктен илип түшүп кетти. Мына. Арасынан ар кандай да холодильниктен бар. Жакшы өтпөй калып атпайбы? Мен карайсың, өтпөй калат. Мына катты. Аралашты. Кантип определять этсиңер, что они здоровые? Мен определять этпейм, буга печать басылып келип атпайбы? Текшерип тургула. Ошо бойнядан эле басылып келатат да. Авалный биздики. Жок, авальный жаңы келген эттер барбы? Басыл элек. Мына булар бойный пункттан текшерилген. Текшерилген. Силердикичи? Биздики азыр айтып атпайм. Текшерип түшүп атат мына машина, сиздерден айтып аткан машина. Азыр келет, текшерилет, ага биздин дежурный врач аныктайт. Бул деле баягы биз айтып жазып көрдүңүздөр, оцинкованный баягы. Бул атайын этке могу демени биз айтып алдына жасаттырганбыз мону. Монда азыр сууктар эметип атат. Бул машина эмес болчу. Бул чоң машинасы бар. Крючогу менен бүгүн просто тоңуп калыптыр да. Бүгүн эле май тоңуп калып турбу, сууктан. Бирок жанагындай крючоктор менен келет тетинде. Байке келсеңиз, кандай күндө болсо деле тиги карабайсызбы? Тиги байке бут менен басып жүрөт астынча. Бүгүн эле
туура айтып атасыз. Бүгін эле деген болбойт да байкебиз. Нарушение. Бүгін эле деле мурсаң, оорулар жугат ушундан чыгат байкебиз. Оорубудан жукпайт, бул эт чийкет да бышырып жейт. Оору ийгендей кадыр. Эт бышат, чийкет. Канча эт бар могу жерде? Бул чийкет бул баласына бышырат. Мына эже мына тиги байке бут менен басып жүрөт ал жерделечи. Бүгүн машина бузулуп калды. Машина бузулуп калды дегенде мыякта канча туша бар байке? Чогуу көрүп атпайбыз. Ушунда келип атат, текшерилген эт. Келгенде өлгөн малдык эмес да, бул текшерилген эт. Бүгүн случай машинасы бузулуп тоңуп калып, сүдүрөтүп келип коюп атат. Бүгүнкү эле случай бул единичный. калган ушунун баарында норма сакталабы? Неметкен кантип пиширет? Лабораториянын өкүлдөрүнүн айтымында алар эттерди визуально эле текшеришет. Башкача айтканда, ветеринардын көзүнө жакшы көрүнгөн эт таза деп эсептелип, мөөр коюлат. Бул жинак жана немелер самса башка базарларда визуальный осмотр менен эле ограничивается. Визуально карап деле өң жакшы деп мына жок, мына могул биз тастыкталгандан кийин муну басып беришибиз керек да. Текшерилип келди уже. Биз басып беришибиз керек. Себеби азыр башка базарларда кетет. Бияк болду. Эң биринчи эле мояк текшериш эле болду экен да, тазанда. Жок, эми кокустан сиз айтып аткан неме болсо, подозрительный кокустан бир врач туура эмес басып койгон болсо, биз, конечно, рұқсат бербейбиз. Жана лабораторияга алып келип, ошол жерден жанагы биз дежурный врачтар текшерип. Сиз мына баары эле басылып атпайбы? Сиз мону көрүп атабыз. Бас 500 керек деп атасыз да. А бирок текшерип эле визуально карап деле басып бересиздер. Нормально. Жок, айтып атпайсыз, айтып аткан визуально деп аткан. Кандай экен эт мына здоровый эт? Здоровый. Кайдан билет? Өңүнөн элеби? Мына турбайбы? Мына болгондон биз басып беришибиз керек. Болду, могу болсо эле басып бересиздер, э? Анан бирөө печать көтөрүлүп басып береби? Ошону көрүп алайчы байке, аякта басып. Маркер каякта? Тартып коюңуз мына. Мына. Мына ушунду болду, бул таза эт мына көздөр текшерилди. Текшерип. Карап туруп эле текшерип коюштар, э? Болду. Мунуку кен жан келип атпайбы байке? Каякта мунун өпкөсү эмес да. Жок байке. Мунун өпкөсү эмес да, бул малдын өпкөсү эмес да, алчы. Кайра эле айт, бул текшерилип жана убойный пункттан предварительно текшерип келди деп айтып атпайбыз. Значит, биякта менин түшүнгөнүм боюнча тияктан текшергени маанилүү, коюлган жерде. Биякта болсо жөн эле монтип эле печать коюп жөнөкөй эмес, ал текшерип көрүп басып карап атпайбыз. Эмнесин карап атасыздар? Эмнесин карап атпайбыз. Кандай түстө болот, кандай түстө карадым, түшүн карап атат. Өткө боорун өзгөрүү жокпу этте? Көрүп атпайбыз, таптаза эт текшерип. Көрүп туруп эле текшерип коюп ошондо лабораторияда. боорун туратпы? Жок, ал өпкө менен могул тушанын айырмасы эмне? Эт келсе анда жанагындай немесин. Жок, ал уже иша текшерилгенден кийин ал тиги павильонго бара тургандар биз текшерип беребиз. Бул текшерип өпкө жолу текшерилип келди. Сиз түшүнүп атасыз, түшүнүп атам. Сиз айтып атасыз, тияктан печать басылып келди. Сиз айтып атасыз, печать басылып келди, болду, карадык, визуально нормально койдук, курдук. Жүрүңүз, анда лабораторияны көргөзүп берели, ал дежурный кыз кантип текшерет, жүрүңүз. Бирок кээде аябай эле күмөн жараткан эттер лабораториянын текшерисинен өтөт экен. Алия! Подозрительный этти алып келдиңиз. Ошону балдарга мындай кай этапына түшүндүрүп бересизби? Мисалы азыр жүктөлүп эле келатат да, эттер анан баарын эле печатты коюп баратат да, анан эт кандай экенин силер кантип билесиздер? Азыр. Чачты. Эң биринчи түшүндүрүп беришти го. Эт келгенде документтерин сурайбыз. Анан кийин документтер жок болсо, же условия хранения бир нас если не устраивает, анан кийин же подозрение болсо, ошондо биз отбор проб кылабыз. Вот. Анан кийин бияктан биз көбүнчөсү эмеге текшеребиз, свежестикке текшеребиз. Анан кээ бир койгон анализдерибиз эми экспертиза. Бизге жакпай калса, эт нит болуп калса, сизде көрүп бир более глубокий анализ бар болсо, биз анда бул этти текшерип баштайсыз. Биз текшеребиз, ооба. Анан кийин мына бuyakta уже эт текшерилген да.
эгер более серьезный бир ооруга подозрение болсо, анда республиканский лабораторияга жөнөтөбүз материалды. Ага чейин эт камалып турат. Камалып турат, э? Ошондо сиздер мондай бир сеанс, бир сменада канча этти текшересиз ушинтип лабораторияда? Ой, ар кандай болот. Сиздер күмөн жараткан канча эт келет? Ой. Азыр мисалы жанатан бери бир жарым саат болду. Бирөөнү алып текшергенин көргөн жокпуз да. Же Мен текшербедим. Текшердизби? Кантип ошо текшерген эмне кылып текшердиз? Мына биякта. Эң биринчи мына пробоварка деп коет. Этти турайбыз майдалап. Анан кийин кайнатабыз. Азыр бул туруп тургандан кийин. Анан жытын көрөбүз эң биринчи. Жыты нормальный. Анан кийин шопкосун, бульондун эмесин көрөбүз да. Ит кандай. Дальше. Мына жыттап көрүңүз. Кантип эле шорпо да? Оода. Кадимгидей посторонний дары жыт чыгабы же эмне посторонний жыт чыкпасын деп, бульонун өзүн карайбыз. Анан кийин ал недостаточный болсо, мына бензодиновый проба деп коет. Мына бул пробаны биз эмнеге коебуз? Ушуну кылгамда. Мал, здоровый мал союлдубу, же уже в состоянии агонии деп коет. В общем, бензодиновая проба показывает, забито ли животное в состоянии агонии или забито от здорового животного. Потом читаем реакцию, вот здесь абсолютно нормально. Вот, значит, животное было здорово. Здорово, не больное животное забито. Это один анализ. Она серно-кислой медью, еще один анализ делается. Тоже показывает на свежесть и здоровое ли животное. Вот эти показатели показали, что мясо абсолютно нормально. Сиздер мону кайнатып көрүп, жыттап, шорпосун көрөсүздөр. Же болбосо анан буяк менен анализдерди көрөбүз. Болбосо анда республикаска жөнөтөсүздөр. Ошол да? Ооба. Эми окраска программу деген бар. Окраска программу не всегда делается, кээде кылабыз, анан кийин аяктан эмеден көрөбүз да микроскоптон. И если биз споры сибирская язва смотрим. Это сибирская язва кантип билинет? Палочки такие, өзүнүн формасы бар, анан кийин эгер подозрение болсо, сразу определенные мероприятия өткөрүлөт. И республиканский лабораторияга жөнөтөбүз, аякта оборудование аябай да, современный. Деле современный, бирок булар бизде азыраак да. Ошо биздин врачтар Кудай сактасын деп табылып калса, вот Алия, допустим, баягы бир подозрительный эт келип калды дейли. Алия подозрительный этти таап, немесе биз срочно этти токтотобуз сатуудан. Бул жана айтып да 3 холодильник деп ошого жабабыз. Анан республиканский лабораторияга бияктан пробалар жөнөтүлөт. Ал жөнөтүп результат чыккыча биз этти көрөбүз дагы. Если Кудай сактасын, жанында оору тастыкталып калса, немеге туура келет. Жок кылабыз. Биздин атайын могу немеде Дордойдун ар жагында билесиздер, свалка атайын мэрия бизге неме салып берген. Яма бек керек. Ошол жерге жок кылынат. Өрттөлөт. Айрда атайын печкалар бар. Уничтожать этилет да. Алла бизде ошо бизге жардам берип салып берген. Каждый тушан документ болуш керекпи? Иә. Ооба. Ким текшерет? Жүрүңүздөр, биз азыр эмени көргөндө силерге баягы этабы менен көргөзүп берип атам. Могу жумдалап. Рахмат эжеке. Көп нерсе айтты, бирок түшүнгөн жокпуз да бизге. Могу биздин неме? Сау Дежурный врач. келип калганбыз, токтур деп. Келиңиздер, неме? Кандай ар бир малдын документин? Мына сиздер айтып аткан мондай неме менен келет, справка менен. Ар бир малбы? Мына. Айтып берет. Бир аз убакыттан соң башкы ветеринар Абдимажит Маматов да келди. Аны менен баарлашып, лабораториянын ишмердүүлүгү боюнча бир катар соолдорду узаттык.
Байке, сиз бияк заведующий ба? Койлорго печать коюлбайт экен. Же койлабылар улар. Забой болгон жерденчи? Заводдун пока койгон койгон, улдар койгон. Аванын печат койду. Аванын печат койду. Ат жөнүндө айткысыз байке? Мамат Адимазин Мамат Садыкович. Бул лабораториянын жетекчиси. Жетекчиси. Мына биз азыр көрүп атасыңар, мына мурун болуп мына сериктерибиз жагынан жардамга тийип, бул жаныбар биз көргөн сергөт дегендей. Мурун көп мондой кемчиликтер бар болчу. Азыр мына мен айта алам, азыр мисалы үчүн чоң нерсе жасалды азыр. Мурун тачка деген жоголду, муну эчтеп атат. Стихийный жоголду эчтем. Транспортерге келет, мына ол жерге илинет бар. Патруль келет. Абдимажит Маматовтан лабораторияга тийиштүү документтерди жоолорун сурадык, бирок ал көрсөтө алган жок. Биз жана положение көрсөтүп обязанностьтар. Это общее положение. Просто мы хотели узнать ваши договорыңар бар да? То что? Жана мен документацияны вакилга келбей отуруп келбей атат. Ошо болчу. Ал бизге положение бар. Город мен договор түзүлгөн. Ана мо Акиф, мо местный, мо договор түзүлгөн, только ошо менен иштейбиз. Биздин жана неме алабыз да. Реактив темелердин сертификаттары бар. Жана лаборатория. Канча реактивдер бар? Бул ар кандай да бизге баа суроо болот, ошого карап жаңылап турабыз. Жаңылап турабыз. Биздин алтын тамыр деген био лабораторияны келишимибиз бар. Азыр өзүмө көрүп атсам да идентификация почту өтүп калды мына. Жылкыдан бери азыр жылкыда өтүп атат идентификацияданчы. Мына бу жерден киришти көрүп атасыңар. Азыр обязательно белгилеме ошондой койгон. Биз аларга түшүндүрүп чыгардык. Азыр эми көп жумуштар болду негизичи. Кудай азыр жакшы жагына кетип атат, Кудай буйруса эми. Анан баа 100% боюнчу данный кысасы ошондо азыр жакшы иштер болду. Мына биздин жөн инспекция менен ошо чоң иштер жүргүзүлдү. Демек, договорду азыр көрүп атабыз да? Жок, азыр менин жанымда жок, бикшилер ал ошо ал бири чыкпайт атат, ал документацияга кармайт. Ата договор бар, город менен договор түзүп ошо менен иштейбиз, биз келишим бар. Жылына бир жолу түзүлөт да. Ошо да. Баарылашуунун соңунда эмнегедир тартып жаткан камерабызды өчүрүп туруусун өтүндү. Абдимажит Маматов себебин түшүндүргөн жок. Сонун мусора эмне бул суктар. Ой, эмне бул кыргыз жок деген эме. Жумушка тоскоолук болбайлы. Жана жумушкалар отурбойт, мешать этмейт. Сен үчүнчү келгенде эмне? Гел урду сага. Эми туралы мында өз көрсөм ким өз эме. Жоголе бизо биздер мында эмес, жумуштар айтат. Ой, мал түчкө мукчиле, монда сөйлөшөдө атат. Сен потому на месте келип көрөт, ошо неметели. Байкеси биз Силер визуально деп атасыңар, байке, мен ошону вообще түшүнгөн жокмун да. Чектен ашып баратпайсыңар. Эмне ол чектен? Уруксат алдыңарбы базарга киргенге? Эми байке мындай да. Биз сиздин үйгө же жеке менчиңизге келип аткан жокпуз. Базарга келип Мынаны алып түрк кишкен убакыт менен койгон. Бизде бар. Текшерилген документтер бар. Эми ушуну алып түрк кишкен, хорошо, жөн сунап атат энди. Неге байке? Жашаш эмне бар? Жашаш эмне бар? Жок, тартырсыз байке. Жөн мындай да, кысача мындай айткандачы, любой келип текшерип бизге жардамы тийсин дейт. Мен принцибим ошондой. Ошон өзүң айткан ошонун үстүнөн иштейбиз дегендей. Мисалы сен келип, мисалы ушу питерден башка дегендей, ошо бизге кайра жардам тийсин дейм да бизге. Биз текшербейле, биз Жок, сен көрсөткөн. Жок, көрсөткөн эме. Сен баа көрсөтүп атпайсың. Жок, текшербейле байке. Ошон баштан бар, ар бирин текшерип. Аны ошо бизге плюс болсун дейм да, баа жардам. Силерге кошо жүрүп көргөз. Байкеси, журналисттердин жумушуна тоскоолдук кылган мыйзам жок берет. Жок байке, сиздерге кирген жоксуңар да силер түз эле келип атасыңар. Жок, анан кандай кылып келишиңиз керек? Силер администрациядан уруксат сурашыңар керек. Жок, кандай келишиңиз керек? Силер кандай ташкил өттүңүз? Режимный объект эмес.
режимный объект же Билем, башка бул жерде- тамак аш болсо эт сатып атасыздар да Ошондой байке. келишет да башка жумуш. Биз мисалы үчүн этке тийген да жокпуз колубуз. жок, жок. Мындай эле келип тартып атабыз. Биз кошо жүрдүңөр го. Жок, байкеси. Эта менен көргөзүп бердикпи? Жок, сизге маселе жок байке. Биyak менен заведующий менен уруксат берип Бияк менен сүйлөшүп атпайсызбы? Көргөзүп бердик. Эмне байке, жаш үчүн нерсе барбы? Ачык эле да эл көрсүн дейм. Кандай эт жеп атканын шаардыктар көрсүн да. Жаман эт көргөн Кандай? туурабы? Байке, биз сиз сөздөр менен эле көрдүк биз, визуально элечи. Визуально адам кандай? Ошо визуально сен чогуу эле көрүп атпайсың. Жаман эт көргөн жоксуңар, туурабы? Эми болгон бойняны барып текшерип туурабы? келиңиздер неме кылбайлы, бири-бирибизге провокация Жо биз кылбайлы байке. Мына алып кетсеңчи, бул ушунда да эме алеги ичине болуп атасың. Жо байке, жаш үчүн эмнеси бар? замандын талабы ушу. Мен жана тета-тет сөйлөшөм. Секрет баарын көрүп атасың. Эчтеке жок секрет. Жо айтат эмне бар? Жаш. Айтпаймыз байке. Жок, эми жашырган эчтеке жок. Мен жөнөм анда сүйлөшүп эле болгон эме атам. Анда ишибиз не? Анда шилт байке, биз Чоң рахмат. сөйлөшүп туруп эчтеке жок. Жок, мен айта албайм. Сен мондай эме кандайсың, мына рахмат Серега, келип көрсөтүп мана кемчиликтерди. Биз айтпайбыз мону. Сен рахмат, сен биз көрбөгөн жерди сен көрсөтөсүң мону. Бул жерди базар деп коет. Бер баба бир цех эмес, завод эмес, багир стават коюп мондай дейчи, буну рынок дейчи. Мисалы үчүн бир келген адам, дагы жаңы адам келип калышын билбеген, же билген адам келип ал неме калышып сатарган болот. Ошондо түшүнүктүү. Сен дагы мен суранчым ошол эле. Деги эле ветеринардык санитардык көзөмөл жеке лабораториялардын колуна өткөнү ушундай алешемдиктер орун алып келет. Биз маанилүү болгон тамак аш коопсуздугуна мамлекет улуттук көңүл бурат деп ишенебиз. Ошондой эле эреже бузган лабораторияга чара көрүлөт деп ойлойбуз.